Саламатсыздар урматтуу биздин кардарлар. Биз азыр Бишкек шаарында Щербакова жана Исанова көчөсүнүн кесилишиндебиз. Бул жерге биз чакан үй куруп жатабыз. Азыр ошол үйдүн фундаменти жөнүндө силерге маалымат берип кетели дедик эле. Салуунчу объектибиз болсо бул БЧКнын жээгинде жайгашкан себептен баарыбыз билгендей БЧКнын жээгинде үйлөрдө бир чоң көйгөй бар да. Бул көйгөй болсо дренаждык система бузулган себептен жердин астында суу бар да. Жарым метр жерди казгандан суу чыгат да. Ошол себептен бул үйгө биз свайный фундаментти тандадык. Свайный фундамент дегенде болгондо кадимкидей эле подушка куюлат. Нолю деп коебуз го, нолю куюлат. Нолюна болсо биз 40 сантиметр кылып, армированный кылып куйдук да. Андан кийин болсо негизги нолдон чыккан фундаменттин функциясы болсо нол свайлар аткалат да. Бул свайларга болсо кадимки эле пискоблокко куюп жүргөн жанакы тумбасы болот го, ошол тумбасын колдондук, пустой тумбасын. Тумбанын ичине армированный бетон куйдук да. Ошону менен үйдүн мындай размерин айтканда бул 5ке 8 болгон үй, бир этажы 40 чарчы метр болот. Бул жерге болсо 3 ряд свайлар турду. Общий 15 свай тургузулду. Эң негизгиси бул свайлар болгондо фундамент менен салыштырганда акча каражат свай менен фундаментти салыштырганда свайга арзан болот да. Азыркы учурда ушул свайный фундаментке 30 000 сом тегерегинде акча каражат сарпталды. Бул балдардын эмгек акысы жана материалдары кошулганда. Бирок эртеңки күнү кайра биз бул үйгө пол жасашыбыз керек болуп калат. Ошол себептен полго кичине көбүрөөк акча чыгып кетет да. Кудай буйрса биз бүгүн балдар жумушту баштап атышат. Азыр обвязкаларын коюп, бул жерге кадимкидей тол жаткызып, толдун үстүнөн обвязка кылып, анан обвязканын үстүнөн болсо биринчи этаждын полун жасап кетишет да. Ал жөнүндө дагы эртеңки күндөрү силерге биз видео тартып, чакан маалымат берип кетебиз.